системасы, АИС мугалим системасы, андан тышкары биз бардык мугалимдердин дагы, балдардын дагы личный делолорун санариптештирип атабыз. Ошолорду толтуруу боюнча жыйын өткөзүлүп атат. Бул системалар толгондон кийин биздин эң негизги максат бул мугалимдердин жүгүн азайтуу, эң биринчиден ошо отчетторду толтуруудан жүгүн азайтуу. Билесиздер, азыр өкмөт ичинде дебюрократизация боюнча чоң иш-чаралар өтүп атат. Анын негизинде санариптештирүү аркылуу бардык процесстерди ушу биздин жарандар үчүн жеңил, оңой жана тез жеткирүү, бардык министрлик тарабынан аткарылган иш-чаралардын баары так маалыматтарды элге жеткирүү. Мектептерди кагаз ишинен арылтуу боюнча, санариптештирүү боюнча аябай жакшы маалыматтарды берди. Кудай буйрса, ушул бүгүнкү жыйындагы алган маалыматтардын баарын келечекте мектептин ишинде колдонобуз деген ойдобуз. Кагаз ишинен дагы арылабыз деген ойдобуз.